Ар бир адам баласы төрөлгөндө жеке өзүнө тиешелүү болгон өзгөчөлүк менен төрөлөт. Кандайдыр бир деңгээлде өзүндөгү өзгөчөлүктү байкаган күндөн тартып, ошол жөндөм менен иш алып барууга аракет жасайт. Ош технологиялык университетинин пайдалуу кендердин геологиясы кафедрасында эмгектенген Калдыбаев Нурлан Арзымаматович илим изилдөө менен бирге өзүндөгү ыр жаратуу талантын да өркүндөтүп келет. Нурлан Арзымаматович жаратылыштагы кездешкен таштарды изилдеп, илимдин кандидат илимий даражасына ээ болгон. Агайдын жаңырлар жыйнагынын аталышы тоолор сезим толкутат же таштардагы симфония деп аталып. Анда ырылар көбүнчө туулган жерге, тоо коюнундагы бейкут жашоого, жаратылыш кубулуштарына арналган. Ал эми агайдын көркөм дүйнө менен илимди калыштырып, ыр жаратуусу илимдеги өзү багыт алган жолду аныктайт. Агай ушу Нурлан Арзымаматовичтин жасаган илими ушул ташка багытталган, ушул ташты кайрадан иштетүү. Мына жерде видео тасмадан деле көрүп отурсуңуздар, ушул кээ бир мына шаардагы жолго төшөлгөн таштардагы ушул агайдын жасаган иши менен, ушул агайдын илимий изилдөөлөрдүн ичинде жасалган машиналардын жардамы менен жасалган ошол жолго коюлган таштар мына Кыргыз-Өзбек университетинде өзүнчө бир тротуар десек болот, ошо тротуарды коюшкан. Тиги Сулайман тоонун борунда коюлган баягы ал жерден баарыбыз өтүп, баарыбыз басып ошол жерде жүрөбүз, көбүбүз байкабайбыз. Бирок ошол жердеги таштарда ушул Нурлан Арзымаматович өзүнүн жетекчиси менен чогуу жасап, ошол жерге мына шаардын дагы өнүгүшүнө өзүнүн бир топ салымын кошкон адам. Нурлан Арзымаматович 1967 жылы 1-майда Өзгөн районуна караштуу Жалпак Таш айылында туулган. Эр ортон элүү жаштар калап, көптөгөн ийгиликтерге жетишип, кадыр барк күтүп, өзүндөгү билгендерин жаштарга үйрөтүп келет. Кесиби инженер-геолог болгондуктан тоолордун сырын, андагы катылган табияттын табышмактарын, таштардын касиеттерин өзгөчө баалап билет. Ал эми көркөм дүйнө эч качан кесипке байланышпаган улуу касиет болуп эсептелет. Мына техника илимдеринде мен техника менен мына жүрөк дайыр улуу Айтматовде зоотехник болгон. Биздин улуу жазуучулар Олжас Сүлейманов бул архитектор болгон. Башка. Ал эч качан жазуучулук же калемгердик же акындык же прозачы деген өнөрдө, дипломдо, мектепте жок. Мен мына дүйнөлүк адабият институтун окудук, бардыгында багы шарттуу түрдө курс. Театр өнөрү, кино өнөрү, ыр өнөрү, башка. А калганынан бардыгы улуу жараткан берген. Ошондуктан Нурланбекке Кудайым берген экен. Талант, жөндөм, шык, жөн эле жерден пайда боло калуучу көрүнүш эмес. Адам кайсы жагына карай өзгөрүүсүн биринчи кезекте өзү тандап алат. Бирок табиятынан жок нерсеге эч качан аракет кылып умтула албайт. Ал эми көркөм дүйнөгө багыт алуу сөзсүз түрдө руханий азыктын болушунан көз каранды. Сагыныч кусалыкты четке сүрүп, салкын жел согуп өттү тоо тараптан. Кагылайын келип кетчи дегенсип, калдайган тоо көптөн бери саматкан. Жол тарттым, кантип чыдап тура алам? Тоолорумсуз мага тардыр бүт аалам. Кандай сонун карап турсам бийикте, канат жайып бүркүт учса уядан. Тоо арасы билгендерге биркенен, тоолор күбө тарыхтарга эчендеген. Аскалардын чокусуна уя салып, ак булуттар айланып мекендеген. Ааламдашы алкагындагы адамдардын аң сезими жалаң гана замандын талабы менен өнүгүп жаткан учурда руханий азыктын болушу алардын аз да болсо ыймандын, маданияттын белгилерине болуулары керектигин көрсөтөт. Анткени жан дүйнөнүн ар кандай жагымдуу чыгармалар, накыл сөздөр, ырлар жана башка маданияттын белгилери менен азыктандырып турса гана адам баласы жаныбарлардан чыныгы адамдык аң сезим менен айырмаланып турат. Сиздердин бул жерде отурганыңыздар азыркы учурда биздин заманда маалымат эпидемиясы каптап, ар бирибиз тириликтин тегирменине каттуу аралашып, турмуштун темпинде өтө каттуу алдыңкы заманда өмүр кечирип жатканыбызга карабастан, кандайдыр бир деңгээлде рухий азыктанууга көңүл бурганыңыздардан кабар берет. Ошон үчүн бардыгыңыздарга ыраазычылык билдирем. Адам баласы өзүнүн турмушунда, өзүнүн жашоосунда көптөгөн тепкичтерди басып өтүп, ар кандай окуяларга күбө болуп бышат экен. Бирок адам баласынын башка жаныбарлардан, жандуулардан айырмасы адам баласында аң сезим бар. Ошол аң сезимди кандайдыр бир деңгээлдеги чагылдырылышы, мен ойлойм, бул адабият дүйнөсү болуш керек. Бул жерде отурган көңүңүздөр менен макул болсоңуздар керек деп ойлойм да. Нурлан Арзымаматовичтин жаратылышка, андагы кубулуштарга, туулган жерге болгон ыр түрүндөгү кайрылуулары уккан адамды кайдыгер калтырбайт. Ичиндеги катылып жүргөн ойлорун ырга салып, окурмандарга тартуулап жаткан агайдын жазылган ырлары тартууланды. Дүйнөнүн жараты дагы ырбады, жердин бүт
бети бүт ылайдан куралганбы, жашыны булутта айдагы таңыртады. О тамчылар жердин үстүн жууган сайын, чаңдагы таш жылмайып бажырайды. Дайыныңды издеп таппай жүрсөм да, дале болсо сени көздөй ашыгам, азырынча далдаланам жаңгырдан, а жашоодон кайда барып жашанам. Тоолор сезин толкутат же таштардагы симфония деп аты айтып тургандай, Нурлан агайдын жаңы жарык көргөн китебинде жалаң гана жаратылыш жөнүндө айтылат. Табият койнундагы кездешкен ар бир таштын сырын ырга салып, алардын өзүнчө бир керемет сыйкыр күчтөргө ээ экендигин чеберчилик менен окурмандарга жеткире алган. Агайдын чыгармачылык кечесине алыс жакындан келген коноктор, университеттин жалпы жамааты, маданият кызматкерлери, жердештери катышты. Кут болсун кутман курак 50 жашың, ар дайым аман болсун алтын башың, артыңдан ээрчип жеңиш ийгиликтер, өйдө карап кыласын асыл ташың. Жаш жактан сенекөө биз тең биз курдаш, ниет таза жүрөлүчү болуп сырдаш. Жараткандан суранам сен үчүн мен, өмүр берсин 50 жаштан нечен кырдаш. Сен 50 жаш, мен 50 жаш, тең биз курдаш, өзгөндүкпүз жүрөлүчү болуп сырдаш. Акын болуп төрөлбөйт. Алардын эл арасындагы адамдык жана акындык тагдыры биригип келип, башкалардан башкачараак тагдырга ээ болушат. Анткени алардын жан дүйнөсү абдан назик болуп, сырткы чөйрө кандай болсо дал ошондой кабыл алышат. Андыктан акын болуш, акындыкты көтөрүш да өзүнчө бир түйшүктүү сапар. Нурлан агайдын адамдык жана акындык тагдырындагы түйшүктүү сапары байсалдуу болушун тилеп, агайга чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Ош технологиялык университетине эл аралык темпус программасы боюнча долбоорлорду ишке ашыруу жана аларды ишке ашырылышын көзөмөлдөө боюнча Кыргыз Республикасындагы улуттук мекемеден өкүлдөр келди. Ал өкүлдөрдүн катышуусунда университетте жүргүзүлүп жаткан Erasmus+ долбоорлорунун координаторлору аткарылып жаткан иштер боюнча маалымат беришти. Ал долбоорлордун бир аймактык маалыматтык системасы болуп эсептелет. Бул долбоордун координатору автоунаа факультетинин деканы профессор Жоробеков Болот Астаевич болуп, бул долбоор боюнча аткарылган иштерден маалымат берди. Бул негизинен геомаалыматтык иш-чараларды өз ичине камтып, изилдөөгө алынган аймактардан керектүү маалыматтарды топтойт. Мында транспорттук, энергетикалык, курулуштук, социалдык жана башка маселелер болуп 8 багыт боюнча иштер аткарылат. Эң эле орчундуусу азыркы учурда көп көйгөйдү жаратып жаткан автоунаа жана автоунаа чарбасы, автожолдордун курулушу, алардын ыңгайлуулугу, жайгашкан орундары сыяктуу маселелер изилдөөгө алынып, картага түшүрүлүп, социалдык байланыш тармактарына маалыматты талап кылган бардык чөйрөлөргө таратылып, жайгаштырылат. Бул долбоордун алкагында билим алып жаткан студенттер жана жаш илим изилдөөчүлөр дагы иш-чараларга катышып, бүгүнкү күндүн глобалдуу маселесине айланып бара жаткан автоунаа жолдорунда кырсыктардын алдын алуу, адам өмүрүн сактап калуу сыяктуу маселени окуп үйрөнө алышат. Билим алуу эч качан эрте жана эч качан кеч болбойт. Замандын талабына ылайык билимге ээ болуу азыркы учурда ар бир адамдын милдети болуп калды. Анткени күн санап өнүгүп жаткан илим жана техникадагы кубулуштар адамзаттан дал ошону талап кылууда. Ош технологиялык университети буга чейин жогорку жана орто билимдүү техника жана технология багытындагы адистерди даярдап келген болсо, 2016-2017 окуу жылында мектеп лицейин ачып, мектеп окуучуларына билим бере баштады. Биздин окуу жай техникалык жогорку окуу жайы болгондуктан мектеп окуучуларына да техникалык багыттагы сабактарды тереңдетип окутуу жолго коюлду. Жалпы республикалык тестке даярдоо өзгөчө көңүл бурулуп, математика жана физика сабактары тереңдетилип окутулат. Окуучуларга математика жана физика предметтерин тереңдетип окутуу менен татыктуу жана сапаттуу билим берүү, техникалык жогорку окуу жайларына окуучуларды даярдоо болуп саналат. Математиканы тереңдетип окутуу дегенде, биздин жалпы мектептерибизде математика сабагын жумасына 4 сааттан окутса, биздин лицейде математика сабагын 8-9 класстарда 6 сааттан, ал эми 10-11 класстарда жумасына 7 сааттан окутулат. Мындан сырткары, лицейдеги эң негизги максатыбыз окуучуларды жалпы республикалык тестке даярдоо болуп саналат. Лицейдин окуучулары үчүн университеттин заманбап компьютердик техникалары менен жабдылган кабинеттери, фонддор иштейт. Алар университеттин китепканасынын окуу залын, окуу жана көркөм адабияттарын пайдаланууга мүмкүнчүлүктөрү бар. Радиотехника, электроника боюнча кружоктор иштеп, сабактарды жогорку квалификациялуу мугалимдер өтөт. Лицейде окуучулардын интеллектуалдык потенциалын түзүүнүн бирден-бир негизги шарттарынын бири болуп олимпиадалык кыймыл эсептелет. Ошондой эле лицейдин негизги максаты жана милдети таланттуу жана жөндөмдүү балдарга татыктуу билим алуу үчүн кеңири мүмкүнчүлүктөрдү түзүү. Азыр
ушул мектепте көптөгөн мугалимдер эмгектенип жатышат. Алардын көпчүлүгү ар түрдүү тармакта мектептерде, алдыңкы мектепте иштеп келген мугалимдер болуп эсептелинет. Алардын көпчүлүгү эле кардын мыктылары, ошондой эле дасыскан педагогдор болуп эсептелинет. Азыркы мезгилде биздин лицейде окуучулар татыктуу билим алуу менен татыктуу тарбия алып жатышат. Мектеп лицейге 8-9, 10 жана 11 класстын окуучулары кабыл алынып, окутуу кыргыз жана орус тилдеринде жүргүзүлөт. Ошондой эле контракттык окуу төлөмү негизинде кабыл алынган окуучулар билим алышат. Окуучулар жашаган жеринен көз карандысыз түрдө Кыргыз Республикасынын, КМШ мамлекеттеринин, жакынкы жана алыскы чет өлкөлөрдүн бардык аймактарынан келип окууга мүмкүнчүлүк алышат. Алар үчүн атайын жатакана камсыз кылынган. Биздин Ош технологиялык университетинин базасында 2016-17 окуу жылында мектеп лицей ачылган. Ачылган эле жылы шаардык мектептерден, алыскы райондордун мектептеринен окуучулар 8-9, 10, 11 класстарына кабыл алынды. Окуу жайдын жетекчилиги тарабынан мектеп лицейине ар тараптуу жардамдар көрсөтүлүп, азыркы учурда жакшы шарттар түзүлдү. Мисалга алсак, компьютердик класстар, интернет, жатакана маселеси чечилген. Лицеистердин орус, кыргыз жана англис тилдери, математика, физика предметтери боюнча шаардык жана республикалык масштабдагы олимпиадаларга активдүү катышуусу окуучулардын жогорудагы предметтерди терең үйрөнүүгө болгон кызыгуусун жогорулатат. Алар үчүн англис, орус, кытай жана корей тилдери боюнча кызык курстар уюштурулат. Биздин университет Корея мамлекети менен бир топ жылдардан бери кызматташып келет. Эки тараптуу кызматташуунун алкагында биздин бир нече студенттерибиз ал мамлекетке барып билимдерин улантып жатышат. Дал ушундай мүмкүнчүлүк лицейдин окуучуларына да түзүлмөкчү. Биздин окуучуларга, студенттерге тилдерди үйрөтүп, анан кийин келечекте чет мамлекетке барып окуп келишине шарт түзөбүз. Ошо максатында бизде корей тил борборунда ар жылы 5-тен 6-дан чет мамлекетке, Корея вуздарына окуп келгенге жөнөтүп атабыз. Кытай мамлекети менен дагы келишимдер бар. Кытай тил окуган студенттер ар жылы грант менен 5-6 студент тилди үйрөнөбүз деп 1 жылдык мөөнөткө Кытайга жөнөтөбүз. Лицейдин окуучуларына дагы шу курстарга акысыз окут бергени шартыбыз бар. Анан кийин маалыматты келип бирден алсаңыздар да болот. Лицейге кабыл алынып окуп жаткан жана окууну каалаган окуучулардын сапаттуу билим алуулары үчүн бардык шарттар түзүлгөн. Бул максатта 1 миллиондон ашык китеп менен жабдылган ыңгайлуу китепкана, окуучулар өз алдынча даярданып турган окуу залдары, бүткүл дүйнөлүк интернет системасына бириктирилген электрондук китепкана, окуучулардын өз чыгармачылыгын өркүндөтүүгө ылайык жүргүзүлгөн маданий эстетикалык борбор, көркөм, адабий би секциялары уюштурулган. Мен бул лицейге кубанычтамын, себеби мен лицейден көп нерсе өзүм ала алдым. Бул жерде студенттер менен байланышып, алардын кандай жакшы болуп экенин да көрүп билдик. Анан бул жерде студенттер катышкан бардык нерселерди биз да катыша алабыз. Андан кийин ийгиликтерди да жаратып келебиз. Ар кандай конкурстарда биринчи орунга чейин көтөрүлгөнбүз. Сабактан предметтерден тышкары корейский, английский жана робототехника курстарына киребиз. Робототехникадан дагы ийгиликтер жаралып атат. 21-жылдын интеллектуалдарында дагы ээлешкенбиз. Андан кийин тамошо боюнча конкурста эң мыкты оюнчунун намын утуп алганбыз. Мен лицейге келгениме өкүнбөйм, анткени башка жөнөкөй мектептерден караганда бул лицейдин физика, математика сабагы тереңдетилип окутулат. Башка мектептерде 2 саат болсо, бул жерде физика 5 жумасына, алгебра болсо 6 сабактан болот. Мен бул жерге келип корейский, английский тилди да үйрөндүм. Сабактары да жакшы, мугалимдер дагы жакшы берет сабакты. Ар бир ата эне өз баласынын келечекте коомдо өз ордун татыктуу тапкан инсан болуусун тилек кылат. Баласынын татыктуу билим алып, белгилүү кесиптин ээси болуусуна шарттарды түзүп берет. Бүгүнкү күндө ачылганына бир гана жыл болгон мектеп лицей окуучуларды кабыл алып, аларга сапаттуу билим берүүгө аракет жасап келет. Келечекте баласынын шык жөндөмүнө жараша шарттарды түзүп, татыктуу билим алуусун максат кылган ата энелер үчүн биздин мектеп лицейдин эшиги ар дайым ачык. Искусство, көркөм чыгармачылык, дүйнө таанымдын көркөм образдар аркылуу элестүү чагылдырылуучу бир формасы, адамзаттын рухий маданияты менен чыгармачылык кызматынын маанилүү элементи.
Искусствого сүрөт өнөрү, музыка, театр, көркөм адабият, кино, архитектура, скульптура кирет. Мындан сырткары убакыт жана мейкиндик айкалышып кеткен искусствонун бий багыты кино, эстрада, цирк сыяктуу эле бир мезгилде убакытта материяны кыймылды өзүнө камтыйт. Бийлөө менен адам баласы өзүнүн сырткы дене түзүлүшүн бир калыпта кармоого жана ден соолугунун чың болушуна кам көрөт. Ар дайым туура кыймылдап, кайсы бийдин түрү болбосун өз эрежеси менен бийлөөнү үйрөнүп алгандар жакшы жашоо образын түзгөндөр болуп эсептелет. Анткени бийлөө менен бирге адамдагы топтоп турган терс энергиялар болушунча сыртка чыгып турат. Ош технологиялык университетинин технологиялык колледжинин Назик бий тобун түзүлгөнүнө быйыл 5 жыл болду. Аталган бий тобун окутуучу Надилбек кызы Бегимай жетектейт. Биздин бул Ош технологиялык университетинин технология колледжинде мен 2013-жылы ишке киргенмин. Ошол жылы киргенден бери эле ушул атайын Раматылык Мурат агайдын уруксаты менен мурдагы директорубуз атайын ушул Назик иримин уюштуруп ачканмын. Ал жерде ошол мезгилде 2013-жылдан бери азыркы убакка чейин кыздар, балдар бийлеп келишет. Бул кыздар мурдагы бийлеп кеткендер азыр дагы башка жактарда иштеп жүрүшөт, өздөрүнүн кесиби менен. Азыркы учурда мына жаңы кирген кыздар бар, 20-30дан ашуун кыздар бар. Азыр бийлеп келишет, ошо эжагайлардын тойлорунда атайын белек катары, анан бирик кечелерге, тойлорго, ошондой эле Ош технология университетинин маданий массалык иш-чараларга, өзүнүн колледждин иш-чараларына активдүү катышып келишет. Технологиялык колледжде алгач Назик көркөм ирими ачылып, ага таланттуу жаштар биригип аталган бий тобу да ошол жерден жаралган. Бул иримде бир эле бийге шыктуу улан кыздар эмес, ыр жазууга, көркөм чыгарма жаратууга, актерлук чеберчиликке шыктуу студенттердин башы бириктирилген. Назик ирими бүгүнкү күндөгү айрыкча жаштар арасындагы терс көрүнүштөрдүн алдын алуу, аларды ар кандай коомдук жаман адаттардан алыстатуу, өздөрүндөгү жөндөм шыкты туура пайдаланууга үндөө максатында ачылган. Надилбек кызы Бегимайдын жетекчилигиндеги бул ирим учурда өз жемишин бере баштап, университеттеги ар кандай иш-чараларды бул бий тобу коштоп келет. Ошо жаш кыздарды, студент кыздар, балдарды, ошол бийге ырга шыктуу кыздардын башын бириктирүү максатында, аларды терс көрүнүштөрдөн арылтуу максатында ушул атайын Назик иримин ачканмын. Анда бир эле бий эмес, атайын ыр жазган студенттерди да караймын. Өзүм да кичине ыр жазып турам. Ошол ырда ыр жазган студенттердин канча муундан ыр жазат, кандай ыр жазат, кантип жазыш керек, ошолордун үстүнөн иштеп келүүдөмүн. Биз жакында эле мына 4 жыл кийинки жылы Кудай кааласа Назик иримине 5 жыл болот. Биз ошого дагы бир даярданып атабыз. Кече жакында 19 апрелде 29 апрелде эл аралык бий күнүнө карата атайын ошол Назик бийчилердин отчет концертин өткөргөнбүз. Ал жерде дагы ошол бийдин түрүн, эл аралык бий күн болгондуктан биз бийдин 7-8 түр бийдин көрсөттүк. Андагы түрдүү өлкөнүн бийлерин. Ошону менен бирге эле биз ошону өзүбүзчө алдыга максат кылып койдук. Жыл сайын 29 апрелде ошол эл аралык бий күнүн мындан ары улантабыз деген, ошондой эле башка дагы окуу жайлардын ичинен конкурстарды уюштурайын деген бир жакшы пландарыбыз бар. Жыл сайын жаңы окуу жылы башталган сайын бул иримге таланттуу студенттерди кабыл алуу үчүн кастинг жарыяланып, бир нече жаштар чогулат. Анткени жыл сайын окуу жылы аяктаган сайын мурунку катышуучулар, бийчилер бүтүп кетишип, өз кесиби менен эмгек жолдорун улантууга багыт алышат. Ал эми жаңы кабыл алынган улан кыздар окууну аяктаганча бул ири менен бирге болушат жана бий тобунун кыздары ар кандай маданий иш-чараларда бийлеп келишет. Мындан сырткары, келечекте ар кандай кароо сынактарга катышууну максат кылышат. Биз негизинен башка бий тобторунда да бийлегенбиз. Назикте көп укчубуз мектеп убагында. Кийин бул жерге тапшыргандан кийин кастинг болду сентябрь айында. Анан келип кастингден өтүп, ошончо адамдын арасынан тандалып алындым. Кийин көп той кечелерде, концерттерде, көп маданий иштерге катышып жүрдүк. Бул менен, кандай десем, бир жагынан бул мен үчүн спорт. Анан көптөгөн адамдардын назарына түштүм десем да болот. Бул эми мен келечегим башталышы деп ойлойм. Ошо тапшырган жылдан эле, сентябрдан баштап эле мурда угуп жүрчүбүз, ошол группаны, ошентип анан кийин ошол Назик бийчилер тобун угуп жүрчүбүз. Ошентип келип аралашып, эжекеге жолугуп, эжеке өзү айтты, сабакка тоскоол болбойт. Сабактан кийин бекер жүрбөстөн ошо группага келип, таанысам менен алек болоюн деп чечтим. Мындан бир ай мурун 29 апрель дүйнө жүзүндө эл аралык бий күнүнө карата Назик бийчилер тобу өздөрүнүн отчеттук концертин тартуулашты. Ал эми бардык стилдеги бийге арналган бул күн 1982 жылы ЮНЕСКОнун чечими менен француз балетмейстери Жан-Жорж Нойердин туулган күнүнүн урматына арналган. Чындыгында жаштарды ар тараптан колдоп, аларды билим берүү менен бирге таланттарын өстүрүүдө да көп колдоо көрсөтсөк гана,
чыныгы өз кесибин сүйгөн мыкты инсанды тарбиялаган болобуз. Чындыгында биздин окуу жай технологиялык багыттагы адистерди даярданганга карабастан, мына билесиздер, акыркы учурларда университетибизде маданий иш-чаралар аябай көп болууда. Студенттерди биз бир гана талим тарбия менен же болбосо кесиптик багыт менен, кесиптик билим менен берип аткан биздин билимибиз менен аларды жакшы адис кылып чыга албайт экенбиз. Биз студенттерге берип аткан билим менен кошо аларды коомдук иштерге тартып, спорттук иштерге тартсак, анда биз студенттерди универсалдуу, келечекте адам менен мамиле кыла ала турган, келечекте иштин көзүн таба ала турган адисти даярдаганга мүмкүн болот экен. Мына ошон үчүн университетте ушундай иш-чаралар дайым өтүп келет. Назик бийчилер тобу бийдин бардык түрлөрүн бийлешет. Дүйнө элдеринин улуттук бийлерин, заманбап стилдеги бийдин бардык түрлөрүн, анан албетте кыргыздын улуттук бийлерин да өз деңгээлинде мыкты аткарышат. Бактылуулуктун эң башкы зарылчылыктары ден соолуктуу эл, ден соолуктуу үй бүлө, ден соолуктуу жаштар, ден соолуктуу өспүрүмдөр, ден соолуктуу балалык, ден соолуктуу жашоо кумары. Ден соолуксуз адам бактылуу боло албайт. Ал эми дал ошол бактылуулуктун негизги булагы катары дене тарбия жана спорт болуп эсептелет. Анткени ар дайым спорт менен машыгып кыймылда жүргөн дене оорудан алыс болот. Ош технологиялык университетинин жалпы жамааты спортко өзгөчө көңүл буруп, ар дайым студенттердин жана жамааттын ден соолукта болушуна кам көрүү максатында ар кандай спорттук мелдештерди өткөрүп келет жана ар кандай деңгээлдеги спорттук иш-чараларга катышат. Жакында болуп өткөн жыл сайын салтка айланып калган билим берүү кызматкерлеринин ортосунда спорттун улуттук жана классикалык түрлөрүнөн өткөрүлүп келген мелдешке биздин университеттин жамааты активдүү катышты. Бул иш-чарага шаардагы бардык жогорку жана орто окуу жайларынын, орто мектептердин, райондук билим берүү мекемелеринин кызматкерлери катышты. Жыйынтыгында биздин университеттин жамааты жакшы ийгиликтерге жетип, жалпы командалык эсепте 3-орунду камсыз кылышты. Негизинен мелдештин өткөрүү максаты билим берүү кызматкерлеринин маанайын көтөрүү жылдын аягында. Спорт аркылуу адеп, ыйман, маданият жылы быйыл. Ушул жылдын алкагында, ушул дебиздин алкагында өтүлүп аткан спорттук иш-чаралардын бардыгы мугалимдерди, жаш мугалимдердин алардын арасынан жаштарды ушул адепке, маданиятка, ыймандуулукка чакырууда. Бул иш-чара жакшы өттү быйыл. Эч кандай травмасыз, башка колдон келишинче ошол өткөрүп аткан, тосуп алып аткан ишкана, окуу жай шарт түзүп берди.
Сабина Хенник Австрия Зальцбург университетинин инженердик багыт боюнча илим изилдөөчүсү. Ал Ош технологиялык университетине атайын иш сапар менен келип, эл аралык Erasmus+ долбоорунун алкагындагы иш-чаралардын негизинде спутниктик аралыктан маалыматтарды картага түшүрүү багыты боюнча магистрлерге лекция окуду. Учурда дүйнө жүзүндөгү бардык мамлекеттер спутниктик система менен түздөн-түз байланышып, бардык маалыматтарды ал аркылуу алып, адамзат жашоосуна аралаштырууну колго алып жатат. Бул максатта биздин университет дагы бир нече жылдан бери бул багыттагы атайын эл аралык долбоорлор менен иш алып барып, биздин мамлекет үчүн бир топ изилдөөлөрдүн натыйжаларын берип баштады. Техниканын жана технологиянын өнүккөн заманында ар бир адам баласы ар тараптуу маалыматтарга ээ болуусу негизги милдет болуп саналат. Анткени коом менен бирге жашабаган адам өз жашоосун жөндөп кете албайт. Андыктан адамзат жашоосуна аралашып, күнүмдүк тиричиликтен тартып чоң-чоң илимий ачылыштардын башаты болгон спутниктик аралыктан башкаруу багыты мындан кийинки адамзат жашоосун толук түрдө ээлеп калат.